Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн бизде дүйшөмбү, кыргыз тили сабагы. Балдар, окуу куралдарыбызды даярдайбыз. Сабакты баштайбыз балдар. Китебиңердин балдар 82 бетин ачабыз. Бул жерде балдар Кыргызстан менин мекеним деген жаңы тема турат. Дептерибизди ачтык балдар. Дептерибизге 5-тин айынын 8 деп числону жазабыз. 5-тин айынын 8. Класс иши. Тема Кыргызстан менин мекеним. Этиштин жактары деп жазабыз. Этиштин жактарын мен силерге түшүндүрүп берейин балдар. Этиш бул кыймыл аракетти билгизген сөздөр, бардыгы этиш болот, Балдар, этиштин жактары 3 жак болуп бөлүнөт экен. Биринчи жак, экинчи жак, үчүнчү жак. Мен келем. Биринчи жакты карайбыз балдар. Мен келем. Экинчи жак сен келесиң. Үчүнчү жак ал келет. Мен, сен, ал болуп атат, жактар балдар, түшүндүңөрбү? Ошондо келем бул этишибиз болуп атпайбы? Мен келем, сен келесиң, ал келет. Экинчи жак сен келесиң жана сиз келесиз десек болот экен балдар. Анан балдар, ушул эле жактардын единственный жана множественный число болуп бөлүнөт балдар. Көптүк түрү бул биз келебиз. Көптүк түрү бирден ашыкча болсо бул көптүк түрү болот балдар. Ошондо ким? Биз. Биз эмне кылабыз? Биз келебиз. Экинчи жагы. Ким? Силер. Силер эмне кыласыңар? Келесиңер. Сиздер келесиздер. Ал эми үчүнчү жагын карайбыз балдар. Ал. Ал сөзүнүн көптүк түрү кандай болот? Алар. Алар болот. Азаматтар, туура. Алар эмне кылышат? Алар келишет. Өзүбүз бир мисал келтирели балдар. Мен барам. Мен барам. Экинчи жак кандай болот ошондо? Туура, азаматсыңар балдар, туура айттыңар. Сен барасың. Сиз барасыз. Ал эми үчүнчү жагы? Ал барат. Туура. Ал эми көптүк түрүнө да бир мисал келтирели балдар. Биз чуркайбыз. Силер чуркайсыңар. Сиздер чуркайсыздар. Үчүнчү жагы балдар. Алар кандай болот? Алар чуркашат. Азаматтар, туура. Түшүндүктүү болдубу балдар силерге? Биринчи, экинчи, үчүнчү жак жекелик жана көптүк түр болуп бөлүнөт экен, Единственное жана множественное число болуп бөлүнөт экен. Этиштин жактары. Эми балдар, биринчи көнүгүүнү карайбыз. Это делаем устно. Первое упражнение не пишем. Это делаем устно, балдар. Озеки жасайбыз. Диалогту окугула. Балдар кайдан келишкен экен? Балдар, бул жерде Наташа менен Азаматтын диалогу экен, Анда кеттик балдар, окуйбуз. Салам, менин атым Наташа. Салам, менин атым Азамат. Мен Россиядан келдим. А сен кайсы өлкөдөн келдиң? Деп Наташа сурап атат, Анда Азамат мынтип жооп берет. Мен Кыргызстандан келдим. Мен Кыргызстанда боло элекмин. Ал кандай өлкө деп ким сурап атат балдар? Азаматтар. Наташа сурап атат, Анда Азамат кантип жооп берет? Кыргызстан тоолуу өлкө. Ал менин мекеним деп Азамат жооп берди. Мекен. Слово мекен переводится родина. Экинчи көнүгүүнү да делаем устно. Озеки жасайбыз балдар, кыска экен. Балдар, үлгүнү карагыла. Бул эмне? Сүрөттү карайбыз. Бул эмне? Бул тоолор. Алар кандай? Алар бийик. Бул эмне? Бул көл. Көл кандай балдар?
Көл таза. Эми балдар дептериңерге 3-көнүгүү деп жазабыз. Ребята, открываем 83-ю страницу. Делаем письменно 3-е упражнение. Как делаем, я сейчас объясню. Этиштин жактарын туура улап жазгыла. Мен Кыргызстанды жакшы кандай болот балдар? Көрөм. Азаматсыңар, туура. Бул балдар биздин этишибиздин кайсы жагы болду? Биринчи жагы, туура айтасыңар. Мен болуп атат, Мен Кыргызстанды жакшы көрөм. Экинчи сүйлөм. Сен Кыргызстанда жашайсың. Сен Кыргызстанда жашайсың. Бул этишибиздин экинчи жагы болду, балдар. Эми 3-көнүгүнү карайбыз. Сиз Кыргызстан менен сыймыктанасыз. Туура. Бул да экинчи жагы болду, Ал сан байлыкты сактайт. Ал сан байлыкты сактайт. Бул этишибиздин 3-чү жагы болду. Андан кийинки сүйлөм балдар. Биз жайытта мал бактык. Биз жайытта мал бактык. Бул биринчи жактын көптүк түрү болуп атат, Андан кийин силер жайлоонун төрүндө эс алдыңар. Силер жайлоонун төрүндө эс алдыңар. Булар балдар экинчи жактын көптүк түрү болду, Сиздер ырыскы коштуңуздар. Сиздер ырыскы кошуңуздар же коштуңуздар десек болот балдар. Бул балдар этиштин экинчи жагынын көптүк түрү болду, Алар тунук суу ичишет. Азаматсыңар. Алар тунук суу ичишет. Бул 3-чү жак болду, Ушинтип дептерибизге жазабыз балдар. Сулуу, катасыз, боевой. Аккуратно пишем в тетрадях. Андан кийин балдар 4-көнүгүүнү да дептерибизге жазабыз. 3-ю закончили, потом 4-е упражнение делаем тоже письменно. Берилген сөздөрдү байланыштырып, сөз айкаштарын түзгүлө. Кантип түзөбүз балдар? Карайбыз. Жашыл тала. Кыргыз тили. Ушундай эле кылып, өзүңөр калганын бүтүрөсүңөр. Оңой эле экен балдар, 5-класстарга бул жеңил көнүгүү. Ушуну 3-чү, 4-чүнү письменно делаем в тетрадях, 3-й и 4-е упражнение. А потом балдар 5-көнүгүүнү кайра эле могу ырды окуп чыгабыз. Ырды окугула.